Жөлөк пул алуу үчүн кандай документтер керектелет? Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу бул ошол биздин аз камсыз болгон үй бүлөнүн 16 жашка чейинки балдарына төлөнө турган жөлөк пул. Ал үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуу үчүн жаран ошол жашап аткан жеринин каттоосу кайсыл жакта болсо дагы туруктуу бүгүнкү күндө жашап аткан аймактагы райондук же шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына барып кайрылыш керек. Ошол жердеги ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындаган адистер ал жарандын паспорттун негизинде ошол паспорту жаран эгер нике күбөлүгү болсо нике күбөлүгү балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн алып пин номерлери менен кошо барат. Ошол жерден ошол адистер ошол пин номердин негизинде ал жарандын калган маалыматтарын өзүбүздүн түндүк маалымат алмаш системасы жанагы мына санарип аймак боюнча ошол бүт маалымат системалардан ал жарандын калган маалыматтарын биздин адистер чогултат. Ошол жерден санарип аймакта катталгандыгы, үй бүлөсүнүн курамы боюнча катталгандыгы, түндүк маалымат алмаш системасында анын жалпы кирешелери, мал жандыктары, иштеген жерлеринен болсо ошол иштеген жерлеринин маалыматтары, бүт маалыматтар ошол чыккандан кийин ал жарандын жалпы кирешесин эсептеп чыгып, ошол үй бүлөнүн баардык мүчөлөрүнө бөлүп келгенде ар бир үй бүлө мүчөсүнө эң төмөнкү кепилденген киреше бүгүнкү күндө 1000 сомдо эсептелген. Ошол 1000 сомдон ашпаса, анда ал үй бүлөнүн 16 жашка чейинки балдарына жөлөк пул чегерилет. Эгерде 16 жаш баягы эң төмөнкү кепилденген кирешеден ашып кеткен болсо, же ал ошол үй бүлөнүн курамындагы жарандардын бирөөсүндө айыл чарба техникалары же автоунаалар катталган болсо, заводдон чыгарылган жылынан 20 жылдан жаңы болгон автоунаалар, айыл чарба техникалар катталган болсо, же жанагы ошо эң төмөнкү кепилденген кирешеден ашып кеткен болсо, анда жөлөк пул чегерилбей калат. Жөлөк пул алуу үчүн сиздерде суроо жаралган болсо, төмөнкү номер жана баракчаларга кайрылсаңыздар, сиздерге адистер өздөрү жооп берет.